Кыргызстандын алыскы айылдарында таза суу тартыштыгы бүгүнкү күнгө чейин сакталат. Ал эми Бишкектеги унаа жуучу жайлар мөңгүнүн суусун колдонот. Андан чыккан соң саркынды сууга айланат. Өнүккөн өлкөлөрдө унаа жуучу жайлар атайын жабдыктардын жардамы менен саркынды сууну чыпкалап, тазаланган суу кайра пайдаланылат. Азыркы тапта Ысык көлдөгү 841 эс алуу жайларында тазалоочу курулмалар жок. Демек саркынды суулар же көлгө түшүп, же топуракты булгашы ыктымал. Мындай абал өлкөбүздүн башка аймактарында да курч бойдон. Бул көйгөй саркынды сууларды тазалоодо инновациялык чечимдердин жоктугунан болуп келген. Аз убакыт мурда Кыргызстанда тазалоочу курулмалардын баардык түрлөрүн чыгаруучу завод ачылып, адистер курулмалардын бир нече түрүн өндүрүп орнотуп да беришет. Келечекте бир тазалоочу станция күнүнө 100 000 кубка чейин саркынды сууну иштете алат. Бул зыяндуу заттардын чыгышын бир кыйла азайтат, дарыялар менен көлдөрдү булгануудан коргойт. Эскерте кетсек, 2022 жылы президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Ысык көл облусунун эс алуучу жана даарылануучу жайлары тийиштүү инженердик коммуникациялар жана курулуштар менен гана иштөөгө милдеттүү.